26-сентябрда биздин интенсив курсубуз башталып атат. 26-сентябрь катталуу жүрүп жатат. Каалоочуларга эшик ачык. Өзүм тааныйм, сандык илик боюнча өзүмдү тааныйм. Менде көп суроолорум бар, чечүүчү маселелерим бар десеңиздер, курска келгениңиздер жакшы да. Мисалы сиздер мини разбор алып атасыз, ал жерден кыска болуп калат. Ал эми жашооңузга, өмүрүңүзгө ошо сандык илимди кошуп, билим алам десеңиздер, интенсив курс 26-сентябрь. 26-сентябрда келет. Анан бул интенсив курста сиз эмне ала аласыз? Мисалы туулган күн, ай, жылдар кандай иштейт? Ушу 9 сандын кудуретин, компетенциясын, сапатын аласыздар. Алар кандай иштейт? Кайсы учурда кандай иштеп берет? Мен эмне кылышым керек? Мисалы менин жолдошум 11-inde төрөлгөн. Мен кандай түшүнсөм болот? Ал адамга кандай мамиле курушум керек деген суроо бар болсо, интенсив курска келесиз. Азыр мен үйлөнгөн жатам, быйылкы жылы мен турмуш жолуна турмушумду бирге ушундай бир адам менен алып барам. Анын туулган күнү 26-октябрь дей турган болсок, ал 8 деген энергияны алып жүрөт. Ушул жөнүндө билем десеңиз, курска келесиз. Же болбосо мини разборго келесиз. Азыр эми курстун сизге эмне берет экендигин айтып кетели. Бул 9 сандын туулган күнүңүздөгү сана саныбыз деп коебуз. Бул мен каалайм дегенге жооп берет. Менин каалоом кандай иштейт? Ар бирибиздин каалообуз ар кандай, ар түрлүү. Мындай да, бир үй бүлөдө 5 бала болсо, 5 баланын 5 кыял жууругу бар. 5 кыял сапаты бар. Ушуларды түшүнүү кыйын эмеспи? Ошондой эле эгер биз санга келсек, курска кирсек, ушуну билебиз. 9 санды билебиз. 1-нен 9-уна чейинки төрөлгөн күндөрүбүздү. Андан эми ай, андан кийин биздин жылыбыз келет. Баардыгын кошуп келгенде биздин миссиябыз чыгат. Миссияда биздин иш аракетибиз, биздин кыймылыбыз, биздин акча тапканыбыз, биздин ал жакта пайыздык ченемибиз бар да, процент. 2,5%, 100% пайдага чыккан, бул биздин миссиябыз деп билет да. Миссия меники туурабы, туура эмеспи? Эмне үчүн мен реализация болбой жатам? Мен эмне үчүн өзүм кесибимде бактылуу эмесмин десек, курска келебиз дагы. Туулган күнүбүздөн биз мен каалаймды билет экенбиз, менин каалоом кандай экенин билет экенбиз. Ал эми мен иштеп тапкан акчамда менин кыймыл аракетимдеги менин миссиям эмне экенин билебиз да. Ошентип 9 сандын асылдыгын билебиз, 9 сандын сырын билебиз. Ошентип биз ачабыз. Андан кийин бизде матрица бар. Матрицадагы биздин бар жана жок сандарыбызды матрицаны ачып бергенге бул абдан жакшы мүмкүнчүлүк. Матрицаны түшүнүүгө бул интенсив курста абдан жакшы түшүнүк болот да. Матрица деген сөз эмне, матрица каякта турат, кантип иштейт дегенде ушул курска келебиз да. Ал эми андан кийин бул курстун дагы бир асылдыгы, мындай берилип жаткан билимдерден жогоркусу биздин атыбыз. Биздин атыбыздын энергиясы кандай иштейт? Менин ой жүгүртмө, менин атымдын кандай тиешеси бар? Ушул дагы өтө маанилүү. Атка анан бул курста дагы бир маанилүү нерсе өңгө, түскө, кийип турган кийимдин цветине көңүл бурулат. Ошону кайсы убакта кийиш керек, кандай иштейт, бул дагы силер үчүн. Анан жеке календарь бар, жеке күн бар, жеке жыл бар. Ушул боюнча да жакшы. Мисалы 2025-жыл мага кандай иштейт? 2025-жыл мен эмне кылышым керек эле деген суроо бар болсо, интенсив курста ушул жерден билим алып, мындан аркы жашооңузга өзүңүз консультацияга келбей эле өзүңүздүн жылыңызды, айыңызды эсептеп, кандай пландаш керек, кандай иш аракет кылыш керек, кайсы жылы эс алыш керек, кайсы жыл чет өлкөгө чыгыш керек, ошо жылдын календарын үйрөнүп аласыздар. Бул анын артыкчылыгы. Эми түшүнүктүү болуш үчүн бизге курс эмне берет? 21 күндүк курста негизги 9 сабак болот. 9 сабакта биз 1-ден 9-га чейинки санды 1-inde, 10-unda, 19-unda, 28-inde төрөлгөн, 2-синде, 11-inde, 20-сында, 29-unda төрөлгөн. Ар бир санды, ар бирине токтоп, алардын касиетин, кудуретин, сапатын, бардык артыкчылыгын, кемчилигин жакшы түшүнөбүз. 18-и, 9-у, 18-и, 27-чи числого чейин. Ар бир санга, кадимкидей, буларга 3 сабак кетет. Тура 3 сабак. Андан кийин бизге 2 күн 2 сабагыбыз кетет. Бул биздин миссиябыз. Мен кантип акча табам? Менин шыгым кайсыда? Менин жөндөмүм кайсыда? Мен эмне үчүн бүгүнкү турган кесибимде пайда таппай жатам? Бул биздин миссиябыз. Бул жашоодогу келгендеги биздин кызматыбыз эмне эле дегенде бул миссиядан чыгат. Бул дагы 1-ден 9-га чейинки санда. Ошондуп биз ай, күн, жылыбыздын баардыгын кошуп чыгып өзүбүздү түшүнүккө алып келебиз. Андан тышкары бул 9 сабакта бир күнү бар, биз кийимдин өңүнө
светке көңүл бурабыз. Светтер кандай иштейт, биздин жашоого анын таасири эмне? Ушул жөнүндө сабак аласыздар. Жеке календар боюнча жылдарды кантип эсептейт, кайзен планирование кантип кылабыз, максатты кандай коебуз, кантип максатыбызга жетебиз, ар бир күндүн берилген ырыскы берекесин кантип тосуп алып, кантип колдонобуз, 24 саатты убакытты кантип кармап, кантип пайдалана алабыз деп календарга келебиз. Бул анын артыкчылыгы. Бул курс 21 күн болот. 21 күндүн ичинде силерге инструкция берилет, рекомендация берилет, тапшырмалар берилет, сабак жандуу өтөт. Эң негизгиси силер видео сабактардан окубайсыздар. Мен сиздер менен жеке жандуу жолугушам. Бул абдан жакшы. Эмне үчүн дегенде энергия бизде алмашат. Бул анын курстун асылдыгы да, артыкчылыгы дагы деп айтам. Андан тышкары кете турган болсок, ушул курска ким келген болсо, экспресс разбор бар. Онлайн дагы, офлайн дагы. Мисалы чет өлкөдөн чыгып атсаңыз, же болбосо биздин региондон да, Кыргызстандын ичинде региондордон чыгып атсаңыздар да сизге мүмкүнчүлүк биз видео менен онлайн жолугушууга бар. Ал эми Бишкекте тургандарга ушул кеңседен сиздерге офлайн жолугушуу өткөрүп, сиздер боюнча мини разбор кылып берем. Бул курстун артыкчылыгы. Андыктан азыр катталуу жүрүп жатат. Жогоруда телефон номер турат, 0700 01 01 81 номерге кайрыласыздар, жазыласыздар, каттоо башталды. Эми курстун баасы 3400 сом. Болгону. Бирок сиз бул жерден көрдүңүздөр кандай гана терең билимди аласыздар. Эртең менен окулабы, кечинде окулабы, анан каяк записи каяктан көрсөк болот деген сыяктуу. Абдан сонун. Бул жерде биз Telegram каналда өтөбүз. Telegram каналда биз канча саат видео тартабыз, канча саат сабак өтөбүз, эркин, чектөө жок. Бул жерде ошон үчүн Telegram каналда сөзсүз түрдө приложение Telegram'ды скачать этесиздер. Бул жерде эфир сакталат. Сабак бизде негизгиси 1,5 саат болот. Мунун ичинде 1,5 саатта биз основной сабак, андан темадан тышкары, анан биз суроо жооп өтөбүз. Түшүнүгүбүз боюнча алгаша берилсе суроолор болот да, оштоп отуруш үчүн. Бул бир сабак сакталат, сабак 1 айга чейин сакталат. Сабак бүткөндөн кийин 21 күн өткөндөн кийин деле 1 ай силер өткөн сабактарды кайталап көрө берсеңер болот. Себеп биз билим алып жатканда биздин мээбиз толтура, оң жана терс ойлор өтө көп. Күнүмдүк жашообузда, жердеги жашообузда кылып аткан иштерибизде убакыт саатыбыз чектелген болуп калат, убагында сабакка кирбей калабыз. Именно биз сабак өзүбүздүн үстүбүздө иштеп билим алабыз. Мен антем, мен мынтам, жаңы жашоо баштайм дегенде бизге кадимкидей мындай тоскоолдуктар болот. Күтүлбөгөн жер иш чыгып калат, жолго чыгыш керек болуп калат, ушундай нерселер болот. Андыктан сабак сакталат Telegram каналда. Эртең мененки саат 6-да болот сабак. 21 күн дедик го, 21 күндүн ичинде сиз суу ичесиз, басасыз, чекап өтөсүз, ушундай нерселер бар. Бул сөзсүз түрдө керек. Ар бириңиздер менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк бар. Сиздер менен. Сабак күн алыс болобу же кандай? Сабак мындай болот. Күн алыс болот, бир жумада 3 жолу. Ошон үчүн 21 күнгө кетет да. Эгер биз бир жума 7 күн же 6 күндүн ичинде берип койсок, ал программа иштебейт. Бизге түшүнүктүү болуш үчүн, биз кабыл алуу үчүн бизге убакыт керек. Жумасына 3 жолу. Биз ошондо группа менен сүйлөшөбүз да, балким 2-чи, 4-чи, 6-чы күнү кылабыз, же болбосо 1-чи, 3-чү, 5-чи күнү кылабыз. Ал биздин келишимибизге жараша болот. Биз ал жактан дагы убакыт саатын такташып алабыз. Балким эртең мененки 6 бир адам Сургуттан чыгып жаткан болсо, ал адамга кыйыныраак болуп калат да. Түнкү саат же болбосо күндүзгү саат болуп биздин убактыбыз ар кандай болуп калган үчүн аны дагы биз сүйлөшүп алууга мүмкүнчүлүктөр бар. Ар бир ошо курстан ар бирине көңүл бөлүнүп мини разбор сыяктуу нерсе талдалат да. Талдалат. Себеп дегенде сабак кандай түшүндү. Анткени сабак бүтүп жаткан учурда ар бирөө менен, мисалы алыс жактагылар менен видео менен сүйлөшө алабыз. Бул онлайн болуп калат. Ал эми Бишкек шаарында болсо жандуу жолугушуу. Жандуу жолугушуу бул алган билимин бекемдөө, анан бирин-эки суроосу болуп калат. Сөзсүз түрдө ошого жооп берүүгө даярбыз да. Бул жакшы. Жолугушуу канча болот, качан кандай убакта болот? Атайын жолугушуу бир күндү белгилейбиз. Баардыгыбызга ыңгайлуу болушун дем алыш күнүн белгилейбиз да. Эртең мененки саат 10-до деп 5 адамды бош адам, 25 адам менен ушул биздин кеңседе, ушул жерде офисте жолугушуу болот. Плакаттардын негизинде бир сыйра түшүндүрүп өтүп берем дагы, анан суроо жооп беребиз. Бул абдан сонун мүмкүнчүлүк, интенсив курс. Плакат
ушунун негизинде бул жерде могу плакаттардын баардыгы биздин бир эле өмүрүбүз. Азыр секунд сайын жашап жатабыз да азыр. Ар бир убактыбыздын мына могу менен жашап жатабыз. Ушул эле айланба, мына ушул эле. Бирок өмүр жолубузда өтө көп суроолор бар. Өтө көп түшүнбөстүктөр бар, изилдөөлөр бар, каалоолор бар. Мына болгону ушул. Бул жерде ар бир клетканы ордунда турат. Мына көрсөңүздөр, бул жерде плакат турат, көрөсүз. Бул жерде оорулар кантип келди, кайсы эмоциядан чыгып келди, кайсы учурда башталган. Адам менен иштегенде ошол нерселер келет. Көрдүңүзбү? Андан кийин биздин кесибибиз. Кесипке келгенде ким кайсы кесипти тандаш керек, ким кайсы жерден өзүн таба алат, кайсы жерден адашып жүрөт, эмне үчүн бактысыз, эмне үчүн кесибин улам алмаштырып жатат деген ушул жерде да. Көрдүңүзбү? Бул жерге келгенде бизде рекомендация берилип жатат. Бул жерде болсо суу ичебиз, басабыз, кышкыл суу ичет экенибизди, өзүбүздүн турган азыркы абалымды, мен азыр эмнени каалап турам, кайсы жеримден кетип жатат дегенде бул эми могу плакаттар кетет. Бул эң керемет плакаттар. Бул плакаттарды Жанат Кожомжаров Социал тренинг институтунун негиздөөчү агайыбыздын, устатыбыздын плакаттары. Бул ар бирин түшүрүп чыккан. Эмне деген эмгек. Бирок өзүңүздөр билесиздер, баардык илимдер, билимдер бүгүн эле пайда болуп калган жок. Илим менен билимдин казынасы чексиз. Бирок ошону ушундай плакатка салып, мектеп уюштуруп, жолго салып, ушунча канча миңдеген адамдардын ийгилигине себепкер болуп жаткан илим, сандык илим.